Мынакей түшүрүп атат көлдөн жийиттер. Мондай голубой ел ынтымак паркына көлдүн атынан деп туруп президентибиздин айткан сөздөрүн колдоп атат. Мына түшүрүп атышат жийиттер. Голубой ел дегендерди. Бүгүн деле аба ырайын көрүп атасыз. Биздин көлдүк туугандар алып келген балатылардын баардыгын тоң кезде отургузуш керек экен. Жакшы тоң кармак турат дагы эле. Эми ушинтип отургузгандан кийин Кудай берип ынтымакка келип, биздин мамлекетибиздин, элибиздин бир багы ачылсынчы ушинтип. Биздин балатылар менен ошо, Кудай элге элибизге тынччылык, токчулук болсун. Мына көлдүктөр, туугандар, голубой ел тигип баштадык. 60 елка келиптир. Аксакалдарыбызга баштап атабыз биринчиден. Анан ошо ынтымак паркы мына шаяка 60 голубой ел тигелин деп көчөдө тиккенбиз. Көчө биз өзүбүз ар жагына тиккенбиз. Бүгүн да тигип атабыз. Мына теза Конбайке тигип атышат. Жакшы өсүп кетсе болду. Бизден ынтымакка салым. Опа! Нормально. Ооба, эсте калгандай болсун. Ато мен эме баг отуруп көрүлөк болчумун. Бир 200 киши отургузгам, бирок баг отургузбайм. Отургузгандын башкасы деп. Бир прокурор айтат эле. Аксулук жигиттер түктү бизди да айткыла. Жок. Аксудан кеттик дейли. Көлдөн. Көл областынан. Жок, бул эмечи. Голубой ел ток Аксуда өсөткен да көлдөчү. Эч жерде өспөйт экен. Жаратылышта Канадада өсөткен. Анан символический ушул ынтымак паркына болгон салымыбыз 60 голубой ел 60 голубой ел отургуздук. Мына баары отурду, аксакалдар отурду, көчө отургузганбыз, бүгүн отургузуп атабыз. В общем, мэрияга дагы рахмат, ушундай жер берип, ушу эмет баарын көрсөтүп бергенине. Ар бир область, 7 дуан, Баткен, Жалал Абад, Талас, Талас, бүт баары ушундай бирден бир жүздөн бак отургузсак, мындай жакшы бактарын анткени азыр отургуза коюш керек. Срочно отургуза коюш керек. Себеби деген баары жазында отургузат, кышында отургузат, ушундай да. Ошо туугандар, достор, баарыңарга айтып кетсем, могу ынтымак паркын ынтымакка келели деп биринчи бак отургузалы, байке. Анан көлдүк балдарга рахмат, голубой ел. Кудай буйрса жетиш керек. Мону ким сыймак чечебизби? О, чечиш керек. Чечиш да? Чечиш керек. Ынтымакка келеличи. Туугандар, кыргызды кыргыз эле оңдойт. Эч ким оңдобойт бөлөк. Ынтымакка келелик. Ушу мына символический. Мисалы, баг отургузган бул эң жакшы нерсе, экологияга жакшы нерсе. Уш жердин баары ушу гүлдөп туруш керек да. Могу мэрге да рахмат, ушуга президентке да рахмат. Эмнеге? Уш жерди микрорайон кылып салса деле отуруп атып элек да. Микрорайон кылып салса да тетигиндей кылып туурабы? Биякта элдер гүл айтетсин деп, сейилдесин деп бак мына парк кылып атабыз. Парк кылышты да. Анан бизден ушу салым ушундай баарыңарды туугандар, кыргызстандык туугандар, бүт баарыңар орус, кыргыз, тажик, кореец дебей, туңан деп бөлүнбөй, бүт баары каждый национальность тиксин. Все айткандай.
Мына көчөдө тиккенбиз. Бүгүн да тигип атабыз. Бул 4 метровый экен. Ya Maksat Bayke bul. Maksat Bayke. Bu 4 metreden öydü o. 5 болып қалды ғой. Мону бир. Ушкайнар деген айылдан бир бала. Кана? Агоротунан касып бергенде. Агоротунан касып берди эле. Биздин көлдүк туугандарга рахмат айтып коелу. Бүт биздин деген райондордун мамлекетибизде, кыргыз мамлекетибизде Бишкек шаарыбызда бир абдан бир жакшы иш чара болуп атат. Мындай Бишкек шаарыбызга бир ынтымак деген атта бир жакшы паркыбыз ачылган экен. Ошол жерге мына Ызкөл областынын эли жарандары келип, мына жигиттерибиз көлдөн бери келишип, ушу бир жакшы салымыбызды ошол карыздалган жакшы болуп атат. Мен аларым ушу мамлекетибизде тынччылык болсун, өнүккөн өскөн мамлекеттердин катарына кирели, кыргыз элибиздин бакубат жашоосу болсун, жалаң жакшылыктар болсун, тынчтык болсун. Ошол жерде катышып аткан баарыңыздарга жакшылыктарды, ден соолуктар каалайм. Кыргыз элинин дагы баарын ушул жерге ар бир област келип катышып, ушундай ынтымак паркына өзүңүздөр салымыңыздарды, коштарды суранам. Рахмат баарыңыздарга. Көлдөн келдик. Көлдөн атайын ушундай ар бир үйлөрдөн, айылдардан ушундай огороддорунан алып келдик да. Ушу атайын ынтымак паркына деп. Эми башка областтарда Кыргызстан элибиз, кыргыз эли баарыбыз биригели да. Ушу ынтымак паркына келип туруңуздар. Канат Байке, бүгүн 19 февраль да? 60 елка тиктик. Бул кипаристи Канат Байке өзүнө алган. Именной, да? Мына баарыбыз тигип бүттүк. Мына Жаркын Байке да келиптир. Бүт тигип бүттүк. Тигип бүттүк баарыбыз. Аксакалдарыбыз кетти. Көлдүк туугандарыбызга рахмат. Ушундай ынтымак паркына жакшы демилге президенттин демилгесинде көтөрүштү, региондордо ынтымак болсун деп. Ошондуктан мына биякта биздин балдар бар. Ушу Ызкөл областынан ар бир айылынан практически үйлөрүнөн алып келишти ушу елкаларды, ушу демилгени көтөрүп. Питомниктен эч алып келген жок, каждый үйүнөн алып келди. Үйлөрүнөн алып келишти. Ошол биринчи очередде ошол жигиттерге чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ошолорго чоң рахмат ушинтип туруп, биякта мындай жакшы демилгени көтөрүп бергенге. Андан тышкары ушул жакта биздин Бишкекте жашаган көлдүк туугандарга баарына тең рахмат ушинтип келип туруп, өзүлөр чоң гумкаларды казып, ушуларды олтургузуп, баарына чоң рахмат айткыбыз келет. Андан тышкары эмне деп айта алабыз? Кыргызстанда жети дубан биригели, жети дубан ынтымактуу бололу. Анан биз да Facebook'тан көрүп калып ушул жерге көлдүн элине кайрылуу жасасак, көлдүн элине кайрылып атсак, кайдык эмес бир туугандарыбыз ушу ар бирөө өзүнүн салымын кошуп берүүдү биздин берген аманатын Кудай буюрса жеткирдик деп ойлойбуз. Ушул жашылдандыруу паркына жашылдандыруу кызматкерлери да бизге жардам беришти. Алла ыраазы болсун. Элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун. Бардык түндүк түштүк областка бөлүнбөй Кыргызстан женедей эле мамлекеттик желегибиз бар, жерибиз бар дегендей ушул гүлдөп өткүн ушул паркка биз дагы кийин неберелерибиз менен, чөбөрөлөрүбүз менен келип эс алып кеткендей бололу. Ушуга салым кошкон бардык бир туугандарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ынтымак паркына Кыргызстандыкта ынтымак болсун деп ушул балактарды алып келдик көлдүн элдин атынан. Жана бери ийген байкелер, инилер, агалар, айылдаштар баарыңарга рахмат. Силердин аманатыңарды жеткиздик деп ишенебиз. Ушул президенттин демилгесин көл эли колдоп, ошону келдик, ошо отургузуп, ушулар өсүп,
Ушулар өскөндө Кыргызстаныбызда өсө берсин. Урматтуу Facebook колдонуучулары, жалпы кыргызстандыктар, бүгүн жакшы самалык болду. Келечекке жакшы үмүт менен ниет кылып бактап отургуздук. Кудай буйрса, жаркын келечек үчүн мындан ары ынтымак улана берсин. Баардык кыргызстандыктарды ынтымакка чакырабыз. Рахмат. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Паркына өзүңөрдүн салымыңарды кошуп, елканы отургузуп, көйдөктөрдүн жети дубанды ынтымакка чакырып атканы бул өтө жакшы нерсе. Ынтымакка биригишели, рахмат балдарга да көрдүк. Ошол жерде берилген, елканы берилген элибизге да рахмат. Эч кандай бөлүнүү болбош керек. Болсо да тамырыбыз бир, кыргызбыз. Дайыма биримдикте болушубуз керек. Ушул паркта жакшылыктар болсун, үйлөнүүлөр көп болсун, тойлор көп болсун, жашылдануу көп болсун, тынчтык болсун эли жерибизге, мамлекетибиз да түптүү болсун. Мамлекет ар бир ушул жерге турган ар бир адамыбызга тынччылыгы керек, түптүүлүгү керек. Ушул күнгө карата дагы асманда күнүбүз ачык, айлана ушундай татынакай. Ушу татынакай паркка көп кошуп биздин көлдүн жигиттери, мекенчил жигиттер балатыларды алып келиптир, балатыларды отургузушту. Буюрса бул балатылардын келечеги жакшы болот. Бой тиреген, асман тиреген жашыл балатылар болуп турса, дайым ушул паркта балдардын күлкүсү жаңырып турса, кыргыз элинде токчулук, молчулук болуп, тынччылык болсо экен деп ойлойбуз.